Саламатсыздарбы, урматтуу өкмөттүк эмес уюмдардын жетекчилери, коомдук активисттер, урматтуу кадырлуу мекендештерим, мамлекеттик орган болобу, өкмөттүк эмес уюм болобу, эмгектенген жерибизге карабай баарыбыздын тең түпкү максатыбыз бул өлкөбүздү өнүктүрүү, элдин турмушун жакшыртуу, жалпы мекенибиз Кыргызстандын жаркын келечегине кызмат кылуу. Ошондуктан мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун ортосунда тыгыз конструктивдүү коммуникация болгондо коомдо көйгөйлөр так аныкталат, максаттар ачык айкын болот. Мындай өнөктөштүктүн иштин ийгилигине өбөлгө болот. Сиздерди Кыргызстандын келечек тагдырына кайдыгер карабаган, интеллектуалдык потенциалы бийик, мамлекеттик эмес уюмдарда иштеген мамлекетчил адамдар деп билем жана баардыгыңар тең көпчүлүгү тааныйм. Ошондуктан сиздер менен жолугушуу чечим дагы мамлекеттин элибиздин кызыкчылыгынан улам келип чыккандыгын баса белгилеп кетким келет. Баарыңыздар ар кайсы багыт боюнча коомдук майданда көптөгөн жылдар бою эмгектенип келесиздер. Сиздерде жетиштүү турмуштук жарандык тажрыйба бар. Жарандык сектордо гана эмес, мамлекетте болуп жаткан кырдаалга таасир эте аласыздар. Кыргызстанда демократиялык процесстердин калыптанышы, олуттуу саясий өзгөрүүлөр мына ушул сиздердин түздөн-түз катышууңар менен болгондугун баса белгилегим келет. Ошондуктан мен өлкө башчысы катары сиздердин тажрыйба билимиңерди, энергияңарды мамлекеттин элдин кызыкчылыгына, жаратмандык позицияга бургум келет. Саясий маселеде гана эмес, өлкөнүн башка көйгөйлөрүн чечүүдө да активдүү болосуңар деп мен терең ишенем. Анткени баарыбыздын милдетибиз, миссиябыз бир эле: Кыргызстаныбызды өнүктүрүү, анын эгемендүүлүгүн, азаттыгын, демократия баалуулуктарын, биримдигин, ынтымагын чындоо. Улуу залкар жазуучубуз, гуманист ойчулубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, баарыбыз бир кемеде